Тик учактын кулашы, вертолетто саякат кылам деп тик учак кулап, бир үй бүлөдөн 5 адам мерт кетти. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Өлкө аймагында соңку суткада 10 өрт кырсыгы катталып, өрттү өчүрүү 10 көчүрмөнү эсеп тартылды. Бул тууралуу бүгүн 11 апрелде ОКМ кызматы билдирди. Маалымат кылайык, Бишкек шаарында 1, Ош облусунда 2, Жалал Абад облусунда 1, Талас облусунда 1, Ысык Көл облусунда 4, Нарын облусунда 1 өрт чыккан. Куткаруу кызматтары тарабынан 5 чыгуу болду. Марс, келатырым. Қазақстандағы ең қарапайым тиктокер әкім. Бұл Арстанбек Әбілхайырұлы. Мәселен сөзбен емес, іспен шешіп, бірде-бір сұрақты жауапсыз қалдырмайтын әкімдердің бірі. Добрый день, Анна. По поводу улицы Береговой. Давайте я выйду к вам, посмотрю. Парақшасындағы видеолар мыңдаған просмотр жинауда. Ал оқырмандарының бәрі қолдау білдіруде. Учурда кимдин аккаунтуна дээрлик 17 000 адам катталган. Анын видеолоруна көптөгөн Арстанбек ағамыз өз қызметіне 2024 жылдың 16 желтоқсанында Талғар қаласы халқының таңдауымен тағайындалған. Жасы қабылданды. Бишкектин милиция кызматкерлери балдарга жагымдуу маанай тартуулашты. Бишкектин 1-май риптин кызматкерлери район аймагында жашаган өспүрүмдөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Бул тууралуу райондук ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматы билдирип, видео жарыялады. Маалымдалгандай, атайын даярдалган бийликтерди 1-май риптин жашы жетилектердин иши боюнча инспекциясынын башчысы Аман Кызлаков баш болгон милиция кызматкерлери тапшырган. Ошондой эле өспүрүмдөрдүн ата-энелери менен жолугушуу болуп, алардын балдары сабакка кандай катышып жатканы тууралуу сүйлөшүшкөн. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, саа карабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 750 46 38. Биз менен Нью-Йорктогу дарыяга тик учак кулап түшүп, бир үй бүлөдөн 5 адам каза болду. Кечээ 10 апрелде туристтер бара жаткан тик учак Нью-Йорктун жанындагы Гудзон дарыясына кулап түшүп, 6 адам каза болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, тик учакта учкуч Испаниядан келген туристтердин 5 үй бүлө мүчөсү болгон. Тик учак кечээ түшкө жуук Манхэттен шаарынан көтөрүлүп, 20 мүнөттөн кийин дарыяга кулап түшкөн. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери аныкталууда. Социалдык тармактарда тараган видеодо тик учак вертикалдуу түрдө дарыяга кулап, абада оодарылып жатканын көрүүгө болот. Ал эми Нью-Йорк полициясынын комиссары Джессика Тиш маалымат жыйынында тик учак Нью-Йорк Helicopters компаниясына таандык экенин билдирген. Ошондой эле кырсыктан каза болгондордун аты жөнү алардын жакындарына кабарлангандан кийин гана белгилүү болорун кошумчалаган. Тапкан сөздөр эле Жапаров менен Ташиев, Бакиевдин кишилери, ошонун тушунда бири министр болгон, бири комиссар болгон, ал болгон, бул болгон деген баягы эле күлкүлүү сөздөр. Анда эмне, Бакиев президент болуп турганда, мисалы, ошол эле убактылуу өкмөттөгүлөр жүгөрү кайтарып жүрүшкөн беле. Булар деле баары толугу менен жогорку кызматтарда жүрүп, доорду сүрүшпөдү беле. Берки ген прокурор, министр болуп иштегендерди айтпаганда дагы Алмазбек Атамбаев Бакиевдин премьер-министри болгонбу? Болгон. Сыйлыктарды алып, Бакиевди мактап, чын дилинен ыраазы болуп эле сыймыктанып жүрүшкөнбү? Жүрүшкөн. Анан эмне? Булар ошондо Бакиевдердин кишилери эмес дагы, жалгыз гана Жапаров менен Ташиев анын кишилери болуп калыш керекпи? Элдин башын айлантып, 2013 жылдан кийин КТРден саарттан кечке кокуймуна реваншисттер бийликти кайра алганы жатат деп жүрүп, эптеп элдин башын айлантып 10 жыл отурушту. Анан реваншисти жок эле, Бакиевтери жок эле, булар түптөгөн бийлик өзү шайлоону итчесинден өткөрө коюп, эл өзү эле чыгып бийликти алмаштырып салганы жалганбы? Анан кайра эле элди эмне менен көтөрүүгө болот деп жатып алып, ойлонуп тапкандары эле ошол Бакиевге атат, аны реабилитация кылганы жатышат, чыккыла эле чыккыла,
ойгонгула тура калгыла деп буту күйгөн тооктой эле 5-6 блогерлери менен айгай салууга аракет кылганына күйөсүн киши. Же эмне Бакиев келсе буларга ошол убактылуу өкмөттөгүлөргө жакпаган ачуу чындыктар ачылып кетеби? Булар ошондон коркуп безилдеп жатышабы? Деги неге мынчалык эле Бакиевден коркушат болду экен бул бактылуу өкмөттөр? Кызык, жөн эле жерден. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсө көл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13.000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Кебиздин номерлер М-банк кымбатка деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат, Аллах таалам ыраазы болсун. Акыры бир күн баары бир бул маселеге чекит коюлуп, кыргыз эли 2010-жылдагы апрель окуяларында өлтүрүлгөн адамдардын, андан кийин июнь айында Ош менен Жалал-Абадта кыргыз менен өзбектин ортосуна салынган кыргындын чыныгы авторлорун, чыныгы күнөөлүүлөрүн билип, өзүнүн баасын берери талашсыз. Бакиев келеби, келбейби, кыргыз эли чындыкты билүүгө укуктуу жана татыктуу жана билиши керек эмеспи. Андыктан Бакиев келатат деген эл арасында ызычуу салууну жана бийликти жаман көрсөтүүнү көздөп жаткан алдар көсөлөрдүн бул ыкмасы эми эч кимге кызыксыз экенин, пайдасыз сценарий экенин моюнга алышы керек. Эл журт апрелде аянтта кимди ким артынан атып өлтүрдү, кимге ким баш айландыруучу дарылар кошулган сууларды ичирип, ак үйдү көздөй чуркатты. Элди чаң тополоңго салып коюп, кимдер банктагы ячейкалардагы акчаларды, алтындарды уурдап, мародерлук кылып чуркап жүрдү. Кыргыз менен өзбекти кантип согуштурушту. Кадыржан Батыровдор менен эмнелерди пландаштырып, эмнелерди ишке ашырышты. Кыскасы мунун баарын элдин баары бири-бирине көргөн билгенин айтып отуруп, ал эмес ошол иштерди кылып жүргөндөрдүн арасында болгондордун өздөрү дагы ачык айтып отуруп, кыргыз эли кимдин ким экенин билгени, жетиштүү маалыматтарга ээ болуп өткөнү качан. Эми бул берүүнү көргөндөн кийин дагы көрүнгөн жерин кескилеп, мына Бакиевтерди актап жатат, таламын талашып жатат деп дагы элдин башын айлантууга аракет кылышаары турган сөз. Бирок биз так кесе айтып коюшубуз керек. Бакиевпи, убактылуу өкмөтпү, эртели кеч апрель жана июнь окуялары үчүн сөзсүз түрдө адилеттүү жана ачык тергөө жана сотко барып, сөзсүз түрдө чыныгы күнөөкөрлөр жооп бериши керек. Анткени силер ал убакта бийлик байлык талаштыңар. Силер колдонгон жарандарыбыз, бир туугандарыбыз, мекендештерибиз силердин аяңардан Азраил менен жан талашты. Курман болду, кандар акты, канча бала жетим, канча эне жесир калды. Силерди болсо жин дагы урган жок. Бир ит эмес, питиңер дагы өлгөн жок. Дагы эле бийлик талашып, байлык талашып жүрөсүңөр. Же силер тойбодуңар, же силерди эл күткөндөй кылып, катуу ордуңарга койгон адам чыкпады. Бул албетте адилеттүү эмес. Силерге азыр дагы эле ошол жеке кызыкчылыгыңар зарыл болуп турат. Дагы эле ошол элдин арты менен ызычуу салып, бийликке келүүнү, өзүңөрдүн кишилериңерди такка отургузууну көздөп, ар кандай жалган жашык менен элдин сезими менен ойноп жатасыңар. Дагы эле эч нерсе болбогондой элге акыл үйрөтүп, элдин эсебинен жыйып койгон акчаларыңарга манчырганып, саясий оюн кылгандан тажабадыңар. Мен жакында Испаниядан бара калам, тигин антем, муну мынтем деп, Москва менен Сосинтеринге дагы башкаларга тоодой убадаларды берип, колдоо издеп, жандалбастап шуркап, Кыргызстан элинин тагдыры менен ойногонду токтотпой жатканыңар албетте чоң катачылык болуп жатат. Ал эми элге бүгүн андай башаламандык эмес, туруктуулук жана эң негизгиси токчулук, өнүгүп өсүү керек болуп турганын кантип көрүшпөйт.
Эми гана элге окшоп чегаралар чечилип, жол, мектеп, үйлөр курулуп, чоң бизнес проекттер ишке ашып баштаганда, эми бир аз мамлекет бутуна туруп, бирөөлөр менен тең ата сүйлөшүп, алака кылып, тезирээк проблемаларды чечип, иретке келип, башка өлкөлөрдөн ашып кетпесек дагы, жок дегенде жетип алып, тең кетели деп кылынып жаткан аракеттерге колдоо кылышса болмок тетирисинче. Андай кыла алышпайт. Анткени андай кылыш үчүн өзүн эмес, элди ойлош керек. Булар тетирисинче элди колдонуп, пайдаланып, өзүнүн максатына жетип көнүп алышкан болсо, каяктан анан элге күйсүн. Бүгүн бирок кыргыз эли башка деңгээлде ой жүгүртүп, башка багытта аракет кылат деген ойдобуз. Өлкөбүздө тынчтык жана ынтымак, адилеттүүлүк жана жакшылыктар гана болсун. Апрель жана июнь окуяларында каза болгон мекендештерибиздин жаткан жерлери бейиштен болуп, калган үй бүлө жана жакындарына жараткан Кудайым бекем ден соолук, туура түшүнүк жана көп жакшылыктарды берсин. Элибизде мындан ары андай эл бузарлардын, канкорлордун бийлик байлык үчүн элди кырып салганга даяр дүйнө парастардын азгырыгына алданган окуялар кайталанбасын.